Namaz okup жатканда, саждаға барганда, көзүмдү жумганда оронгон ак кийимчен адамдар көрүнөт, эмне болот дейт. Анда көзүңүздү ачып намаз окуңуз. Өзү саждада көз ачып окулат намазчы. Намазда көздү жумуп алган макру болот. Бирок намаз окуп атып көз аяк бияка кете беришинде жумуп алса макул. А сиздики жумуп алсаңыз көрүнөт экен, демек ачып окуңуз намазды. Иншалла көрүнбөй калат. Ата энем ден соолугуна байланыштуу орозо кармай албайт. Мен алар үчүн орозо кармасам кабыл болобу дейт. Бирөө үчүн бир орозо кармап бере албайт. Эгер ден соолугу жол бербесе, буларга милдеттүү эмес. Намаздарын окуй берсин иншалла. Намазда көзүн жумуп алсам ак кийим көрүнөт дегени, сен ошентип элестетип алгансың, намаз окуганда периштелер келет, периште деп ак кийимчен элестетип алгансың, сен элестетүүң гана. Ага кыжаалат болбой иншалла. Намазда Кудайдын өзүн элестетүү мүмкүн эмес. Намазда Кудайдын улуулугун, анын кудуретинин бийиктигин гана элестеткен жакшы болот. Кудайдын өзүн элестетүү мүмкүн эмес. Кудайдын кудурет улуктугун гана ойлош керек адам намазда. Таравих намазын үйдө 7-8 киши болуп окусак болобу, жамаат болуп өзүм 10 кыска сүрөнү билем. Эгер мешитке келип окуганда убакыттар болуп кыйын болсо, үйдө окусаңар болот иншалла. 10 сүрө окусаңыз болот, 2 сүрө менен окусаңыз деле боло берет. Менин атым Нур болот. Нур деген 99 сыпаттын бири, аалымдар айтышат Нур болот деген ат исламга туура келбейт деп. Документтерин алмаштырганга шарттарым жок. Документ алмаштырбай эле кой, жөн эле Абдунур деп айта бер атыңы. Абдунур. Абдунур. Анан Нур болот деген, бул нурлуу болот деген сөз. Кудай Таалам ыйман менен нурлуу болуп кетсин деген сөз. Бирөөлөр атын Нурлан коюп коет. Нурлу улан деген сөз. Бу аты Мирлан. Мир деген амир, амир деген принц, лан деген улан, нурлу канзада жигит деген сөз. Ал эми Нур болот деген ката деле ат эмес, негизи жакшы эле ат. Анан бирок такыр өзгөрткүн келсе Абдунур деп айта бер, паспорт кала бериш болбойду.